Көтүлбөгөн жоруктар. Мындан 2 жыл мурун Түлкүбек келип Айдарбек татканын уулу Карабек менен дос болуп кеткен. Ошондуктан Аселдин эркек төрөгөнүн жентектеп, күмүш экөөнүн келишкендигине бүгүн 2 күн болгон. 2 күндөн бери Карабек ырчыларды ырдатып, чоорчулардын чоорлотуп, Түлкүбекке тамаша жасатып берүүдө болду. Түлкүбек келгендин эртеси Карабектин атайын киши жиберип алдырган ырчысы ошол келгенден бери жаагын жанып, Курманбек, Кедейкан, Кубаттын уулу Кулмырза досум жана дагы ошол сыяктуу жомокторду айтып, комуз чертип тамаша салууда. Чыканагына кош жаздык койдуртуп, 2 бутун иреге жакты көздөй учкаштыра сунуп, карала шай төшөктүн үстүнө бөйрөгүн таянып Карабек жатат. Анын жогорку жагында эскирип калган жашыл баркыт топусун кырдамта кийип, өзүнүн өнөрү менен бектердин арасында олтурганына корстон болгонсуп, жер жүзүндө өзү гана жаактууда жуакынсып, Кашкардан чыккан Түлкүбек кекеме арзып келген турбайбы? Капыстан сөз таап айтпасам, мени Кудай урбайбы деп ырчы бакалактатып ырдоодо. Ырчынын ар жагында бутун жүктүн бурчуна карай сунуп, 3 жаздыкты көкүрөгүнө коё кучактап, Түлкүбек көмкөрөсүнөн жатат. Анын катарындагы төрдө сарала шай көйнөктү тизесине каптай кучактап, сыңар тизелеген күмүш ырчынын мактоосуна кубангандай менсинет. Анын сол жагында Асел, биз силерге ушундай сонун тамаша салдырып беребиз деп мактангансып, анда-санда күмүшкө карай көзүн кысып күлүмсүрөй, баласын эмзейип олтурат. Үйдүн жасалгасында муун жок, ичи толгон шайы жууркан, туш кийиз, килем, казандагы эт кайнап, 2 жигит бир келин тызылдатып кызмат кылып жүрүшөт. Бали, ырчым, Түлкүбек досумду кандай мактасаң да кыйшыны келет деп Карабек айтканда сырттан шарактаган чач учтуктарын дабышы кылды. Садаган Карабек, сени меймандарың менен жамыйлап оюнга чакырып келип, уялып үстүңө кире албай сыртта турат. Кичине кыздын күйөөсү күйөөлөп келген экен деп, Эркайым жанына 2 келин, 3 кыз ээрчитип кирип келди. Кана досум, чакыргандан калба өзүң басып барба деген эмеспи? Кыздын оюнуна барып, жашарып келелиби деп Карабек Түлкүбекке карады. Жок, мен барбаймын. 40ка чыгып, карып калганда кайсы кыз? Келинге шылдың болот элем деп Түлкүбек тамашалай каткырып калды. Оюнду дегдеген кыз келин уландар бая эле чогулган. Эпчи жаккы бурчка кыз менен күйөө, кыз күйөөнүн 2 тарабы кыз келиндер менен толгон. Айтор сандан чымчып, кулактан чоюп күйөөнүн эсин 2 кылууда. Жездикемдин кулагы ий деп бир кыз кулактаганда, бөрөгө байлаган капканчынын улагы эй деп дагы бирөө экинчи кулактан алды. Адам жездемдин шымы менен 5 манты дегеле калың экен деп бирөө карыдан чымчыганда, сиздин кийимиңиз жукабы деп күйөө колун сунду. Кокуй жездикбай, менин кийимим жука дешип, кыз келин күйөөнүн тегерегин кызган чуунун ичинде. Кыз күйөөнүн берки маңдайында күйөө жолдош олтурат. Жат-жатка келгенде кандай болоор экен? Азырынча 2 келин бир кыз менен алышып олтурат. Үйдүн 2 жанын кыз келиндер толтурса, жигиттер иреге тарапка тыгылышып олтурат. Оюн башталып элек болгондуктан кай бир эптүү жигиттер кыз келиндердин арасына кирип кеткен. Өткөн кеткенди айтышып, алар дагы өздөрүнчө аңгемеде. Кай бири жөн эле күлүп ыржалактоодо, кай бири бирин-бири ушактоодо, кай бири алдыртадан көз ымдашып, алда эмнелер жөнүндө жаңдап сүйлөшүүдө. Кагылайындар, капа болбосоңор орун бошоткула, меймандар келе жатат деп оюн башчы келин эшикти ачты. Олтурган күйөө кыз келиндердин баардыгы дүр этип тура калышты. Оюн башчынын көрсөтүүсү боюнча Асел менен күмүш кыз күйөөнүн оң тарабынан орун алышты. Аларды улай ар кайсы кыз келиндердин кийимине тегине карай тексеп, теп-тегиз кылып олтургузушту. Тек багы бар менен теңелип, кийим жагы менен сын тагыша албаган кыз келиндер иреге тарапка келип тыгылышты. Жигиттер дагы ушул тартип менен олтургузулду, бирок койчу колоңдорго орун жок сыртта туруп, керегенин башынан эшиктин тешигинен шкаалап карагандарына ыраазы болушту. Эми түзүгүрөөк олтургула айланайындар, оюн баштайлы деп оюн башчы келин колундагы 2 каттап эшишкен ак курду ары бери булгулап туруп, эңкей садаган күйөө жолдош деди. Күйөө жолдош көзүн жалжылдатып эңкейгенде, башчы келин керилип туруп үт жаап, ырда садаган. Күйөө жолдош безилдетип бир тоурдады. Алды менен шайтан мойну сынсын деп күйөө менен кызды жар көрүштүрдү.
Андан кийин башчы келин менен күйөө жолдош жар көрүштү. Эми токмокту кыз келиндерге берелиби же жигиттерге берелиби? Жигиттерге берилсин, кыз келиндерге берилсин дешип, эки тараптан талаш чыкты. Бирок талашты узартып олтурбастан башчы келин колундагы токмокту күмүштүн колуна берди. Күмүш күлүп, колуна томогону кармап, эки жактагы жигиттерине карап туруп калды. Төрдөгү керилип олтурган бай уулдары жана байбатча атыгып келе жаткан жигиттер токмокту мага салаар бекен дегенсишип, күмүштү көрүп турса дагы көрмөксөн болуп, моюндарын көтөрө ичинен тынышып калды. Бирдин айындай чоюлбай, батыраак эле бирин сабап жыгылып калбайбы деп, тыштан шкалап турган койчулардын бири күңк эткенде, жанындагы тургандары бышкырып күлүп жиберишти. Күмүш көпкө чейин күлүмсүрөп турду да, эч кимин тааныбайт экенмин деп башчыга карады. Тааныгандарыңыздын 2, үчөөнү ээричти келбейсизби деп тыштан дагы бир койчу соктуруп калды. Адеби жок, өлүгүңдү көрөйүн деп башчы келин жакшы эле жүгүрүп эшикке чыкты эле, бирок койчулар кайда кеткенин таппай калды. Акыры күмүш токмокту Чомо бийдин уулу Алтайга салды. Алтай токмокту кармап, желкесин кашып ойлонуп калды. Алтайым алтайлыгында ара төрөлдү. Алтайымды алты болуш элдин ыймамы болууга чейин окутам деп атасы көп айтат. 2 жылдан бери анжияндагы татар молдодон окутуп, татарча таалим алып калгандыктан кийген кийими дагы татарча. Ошондуктан олтургандардан алдаганча өзгөчөлүгү бар. Узун бойлуу, арык чырай, кара каш, кубакай жигит. Кана, ырдаңыз. Элдин бардыгы сиздин оозуңузду карап калды деп барыктагансып башчы келин жанына келип олтурду. Ырымдын бардыгы такыр эсимден чыгып кетиптир. Шарыйгат окуган адамдыкы кыйын болот турбайбы деп Алтай чекесин сыйпады. Садагасы кетейин, шарыйгаттын күчүн карачы. Баягы көп ырларыңдын бардыгын унуттуңбу деп ирегеде олтурган бирөө какшыктаганда олтургандардын бардыгы дуу күлүп жиберишти. Баягы байтак жолуңду ырдабайсыңбы деди кажын жанында олтурган жигит. Байтак жолду таппай жатсаган тет деп тыштан дагы бир койчу жылдырды. Алтайдын айласы кетип, чекесинен тер чыгып жатып, тамагын кырып, 2-3 жолу жөтөлүп, ой, байтак жол, баткак жолдон көч келет деп барып, оозуна күл куюлгандай какап токтолду. Аяккы 2 сабын таппай калды. Карап тургандар дуу күлүп жиберишти. Алтай мурункусунан эми жаман болду. Алтайдын уят болгонун сезип, жана келин кыздар күлбөсүн деген ой менен, рахмат садагам, окумуштуу адамдардын ыргашыгы жок болот деп күмүш Алтай менен жар көрүштү. Рас жеңеке, бул ырындагы илгери чоң энесинен үйрөнгөн экен деди тыштан дагы бирөө. Бул сөзгө ичке олтурган жигиттер акырын күлсө да, сырттагы койчулар жер жарылта күлүштү. Каныбек жылкыларын айылдын жанына айландыра имерип коюп, оюн болуп жаткан үйдүн жанына тура калып, кыз ойготорду чоорго салып зырылдатып калды. Үйдөгү ыр, оюн токтолуп, бардыгы тең чоорду тыңшап калышты. Каныбек, жылкычылардын кыз ойготорун тартып жатат. Бери чакыргыла, 1-2 сабак ырдап берсин. Чын эле ырдасын дешип, үйдөгү кыз келиндердин көбү чуулдашты. Түш Каныбек, биз үчүн ырдап, бир сулуу менен жар көрүшүп чыга кал дешип, тышта жүргөн койчулардын бардыгы Каныбекти аттан көтөрүп түшүштү. Каныбек өгүнү көчүп таткага келгенде башын азат кылууну сураган. Азыр жылкыңы кайтара бер, кийин ойлонуштурабыз дегенден башка Айдарбек жооп берген эмес. Айдарбек азаттык береби же жокпу? Бул суроо али эч кимге түшүнүксүз. Токмок жигиттер тарапка өттү. Токмокту колуна кармап, ырдап, сүйгөнү менен жар көрүшүү же башынан берки оюндун шарты. Көпчүлүктүн суроосу боюнча Каныбекке токмок кезексиз берилди. Мына, алтында таш, ташта таш. Алтындай болбойт башка таш. Сырдуу түйүн жетишпей, сырдына болбойт жашка жаш, деп Каныбек көпкө чейин безилдетип ырдады. Олтургандар ооздорун ача, ээрип калышты, тамшанышты. Акырында Каныбек төрдө олтурган Сооронбай болуштун кызына токмок салды. Ой, баракелде Каныбегим, тура кой карындаш. Турбаймын, кулдун теңи мен эмес, деп Сооронбай болуштун кызы булкулдап алды. Каныбек бул сөздү сойыл менен башка чапкандай туюп, кайра жөнөдү. Токто Каныбек, өз теңиңе токмок салып жар көрүш. Кайра ырда деп туш-туштан түрдүү үндөр чыкты. Каныбек кашкайып кайрылып тура калды да, үйдүн ичин айландыра карап туруп, туйгундан жалгыз туулган бозун түлөк шумкармын.
Қарабайыр қазанат қақырлуу чөлдүн тұлпармын. Қайрып таптоо жетишсе, қажыбай мен да чурқармын деп тоқмоқты Сооронбай болуштун кызынын алдына ыргытып жиберип чыгып кетти. Ойбой, ушинтип ырдаган Каныбекке турбаган соң бизге кыз турабы, жүргүлө деп эшик алдында олтурган кедей жигиттери четинен чыга башташты. Булар оюнга чакырбай, мени кулуна шылдың кылдырууга чакырган тура. Жүр жеңе деп Сооронбай болуштун кызы жеңеси менен 5-6 кызды ээрчитип алып жөнөдү. Жалынып жалбарган оюн башчы келиндин сөзүн кулактарына илбеди. Кыз келиндердин намысы, эрегиши келтиден кескен адат болгондуктан кеткендердин артынан биринчи кыз келиндердин баардыгы кете баштады. Төбөдөн жай, төрдөн орун алышкан байбатчалар дагы сууткан торпок мурданышып, бирин-бири карай үшкүрүнүп тарашты. Ит куштан чогулган келин кыздар короого жаңы чыгып, темир комуз кагып, бекбеке айтышып, айыл арасында мурунку тынчтыкты бузушту. Өлүгүңдү көрөйүндөр, шылдың кылышат деп ыйлап, көшөгөсүн түшүрүп Сооронбай болуштун кызы жатып калды. Эмне болду? Бирөө бирдеме дедиби дешип, төрдө жантайша маектешип олтурган Сооронбай байбичеси экөө тең баштарын көтөрүштү. Биринен сала бири тизмектетип, оюндагы болгон ишке болбогон оңду кошуп, келини айтып берди. Кул кутурса, кудукка кайырмак салат деп мунун эсиргенин карасаң деп кабагын түйүп Сооронбай каарданды. Ошондой тексиз кулдардын жазасын берип койсо, тим болбойбу? Жер ээн болсо, доңуз дөбөгө чыгат деген ушул. Андай кулдар эртең сени шерменде кылып, ырдоодон дагы кайра тартпайт деп байбичеси бир жактан kaardana süylep çıktı. Tüptüz dengizde түнкү асман көгөрөт. Күмүш нурун чачып, асманда ай калкамандап батышка кетип баратат. Жер бетиндеги сандаган гүл төмөндөгөн чөптөр бетиндеги күмүш бубагын тизген берметтей жаркылдатып, бозоюнча макул деген кыздан беттер жерге баштарын ийкешет. Бекбекей ашты бел ашты, белине белбоо жарашты. Саксакай ашты сарашты, санына саймалуу саадак жарашты. Тоуйт деп Кoro кайтырган кыз келиндер назик үндөрү алды кайда кетип жатты. Кайбириттер тумшугун куйругу менен жаап, туюк гана өргөн болот. Алдый деп кээ бир үйдөн уйкулуу көзү менен баласын сооруткон эненин дабышы чыгат. Жабуусуна бооруккан баланын үнү угулуп, термелген бешик кычырайт. Кээ бир үйдөн өрү кетип, карылыгы жетип, эти жашып, уйкусу качып уктабай, күркүлгөн жөтөлгөн абышка кемпирдин үнү угулат. Сооронбайдын чакыруусу менен 3 жигит небак келген. Болгон ишти аларга Сооронбайдын байбичеси бая эле айтып берген. Бирок Сооронбай унчукпады. Эмнеге чакырды болду экен деген суроону кайтарып, делдейип келгендер тымтырс олтурушат. Кемпир алдыртан Сооронбайды карайт. Кызы менен келини көшөгөнүн ичинде шыбыр күбөр. Силер мындай кылгыла. Каныбек кулду өлөрчө кылып сабап, эки жакшы атын алып башка жакка өткөрүп жибергиле. Жакшы болот. Бирок бизге датканын салмагы тийбес бекен деп үчөө тең Сооронбайга тигилишти. Ал жагынан чочулабагыла, мен бармын деп Сооронбай маасын чече баштады. Үчөө тышка чыгып, эки жакты карап тура калышты. Аңгыча алдагайдан Каныбектин чоорунун үнү угулду. Үчөө бирин-бири карап, ошол дешти. Эртеси менен эки колун аркасына алып, Түлкүбек үйдөн обочо көк шиберге барып олтурду. Түлкүбек балам, жай жатып жакшы турдуңбу деп Айдарбек татка басып келди. Кудайга шүгүр, жакшы уктадым Айшата деп Түлкүбек оозун ачып керилестеди. Соода иштериңди кандай кылайын деп жатасың? Үйгө барып, бир жумача турам. Үйдө 300 ат бар. Дагы 200 ат алып, баш аягы 500 ат Анжиян, Самарканд, Кокон шаарларына Карабек экөөбүз барып, тамаша кылып келсекпи деп акылдашып жатабыз. Жөнү бар, бирок чобураттардан көрө жоргону көбүрөөк алып барганыңар жакшы болор эле. Бу Анжиян, Аманган, Фергана, Самарканд тарапта жоргого азынган айгырларга кардар көп чыгат деп, кайсы тарапта кандай мал өтүмдүү экендигин билгенине корстон болгонсуп, Айдарбек жылмая демигип, быртыйган бутунсуна оң колу менен маасынын кончун черткиледи. Аны биз дагы ойлодук. Жанагы аттардын ичинде 50 жорго бар. Бардыгы Кара шаардан быйыл жазда алып келинген. Соодаңардын жайы түзүк экен балдар. Иши кылып жолуңар ачылсын. Тилегиңерди Кудай берсин. Мен Карабекти өзүм сыяктуу датка кылып,
кылбасамбы дечелем. Зуннахун экөөң өз койнуңарга тартып алдыңар. Мейлі, сода иши дагы жаман эмес экен. Сода иши пайгамбардан калган кесип эмеспи? Иши кылып бет алган жактан жалгаса болду деп, датка өтө кубангандай болду. Азыркы кезде сода иши мыкты болуп бара жатат да деп, жаңы келип тура калган Карабек көтөрүлүп мактангансыды да, Сооронбай болуш эмне эртелеп келе жатат? Бүгүн үйдө бололу датка дедиле. Дагы бир иши чыгып калган го, деди датка. Салом алейкум. Алейкум ассалам. Сооронбай болуш, кайдан? Түшүңдөн чоочугандай эртелеп аттангансың. Айтканыңызга калет жок. Datkанын колу кыйын чыкса көрүнгөндүн түшүнө кирет турбайбы деп Сооронбай болуш оюнчакты адам менен келип түшүп калышты. Сооронбай болуш туура айтат датка. Кул кутурса кудукка кайырмак салат дечү эле. Эмки кулдар кутурса мендейлердин үйүнө кайырмак салчу болгон туура деп кызынын оюну болбой калган тууганы экинчи жактан кыпыялады. Ботом, капыс сөз менен мени капшырмалабай, ачык айткылачы деп датка кыйшая кетти. Келгендердин баардыгы кырка тартып уй мүйүз болушту. Түндө менин кызымын күйөөсү келип, оюн салып жатса, сиздин кулуңуз Каныбек кыз менен күйөөмдү шерменде кылып, оюнду таратып жиберип олтурат. Кулуң менин кызыма токмок салат. Турбай койсо токмок менен бир коюп, көпчүлүктүн ичинде шерменде кылыптыр. Анысы аз келгенсип, түндө тиги 3 азамат аттарын суутуп коюп, жоготуп жиберип, жылкыңызга издеп барса тигинтип өлөрчө уруп, башы көздөрүн жарып олтурат. Мына, мындай кордуктарга ким чыдамакчы деп Сооронбай чөгүлүп олтура калды. Ата, булардын айтканы туура. Эки келиниңиз түндө оюнга барып айтып келишкен деп Карабек ордунан туруп үйү жакка басты. Кыйын иш болгон экен го деп датка эки бутун тең сунуп, маасынын кончун чоюп тартып, чакыр бери Каныбекти, деди да бир топко кабагын чытып туруп, алоң богур ырчы чоорчу комузчу болуп жүрөт дегенде эле чоочулагам деди. Олтургандардын сөзү кызыды. Түндөгү оюндан тараганда ким эмне деп барганын жана дагы ушул сыяктуулардын баардыгын биринен сала бирин тизмектетип айтып чыгышты. Түндө жоготкон аттарын кайдан карагандыгын, Каныбек кайда кантип тургандыгын, өздөрү кантип таяк жегендигин Сооронбай жиберген үчөө баштарынан айрыктарын күбө кылып айтып өтүштү. Эл көбөйдү. Олтур мындай. Кана, түндөгү оюндагы ырдаган ырыңдырдачы, угалы деп датка Каныбекке алая карады. Каныбек түндө ырдаган ырларынын баардыгын ырдап берди. Датка көпкө чейин башын чайкап тунжурап турду да, тиги олтургандарга карап, силер ырдын акырын байкадыңарбы? Мунун ыры силер эмес, мени дагы кекетип олтурат го. Карагылачы. Туйгундан жалгыз туулган бозум түлөк шумкармын. Кара байыр казанат какырлуу чөлдүн тулпармын. Кайрып таптоо жетишсе кажыбай мен да чуркаармын деп башын ийкеп туруп да, жөн, мунун кайрып таптоодогу жетише электеги кылыгы ушул турбайбы? Жөнү бар. Ал эми тиги үчөөнү эмне үчүн урдуң деп датка каарына чыдабай кара көк тартып, көзүнөн чаарын чыгарууда. Мен чоор тартып жылкынын четинде турдум эле. Үчөө качырып келип 3 чаап өтүштү. Булардын ким экендигин тааныганым жок, өзүбүздүн айылдагыларбы деп кимсиңер десем унчугушпай дагы 3 чаап өтүштү. Мына датка ата, башым айрылды. Өгүнкүдөй атайы маган келген ууру деп чабыштым. Булар үчөө мен жалгыз, бирок узакка айландырбай үчөөнү тең аттан ажыраттым. Ошондо булар жалынып чындыгын айтышты. Үчөө ат карабай эле Сооронбай болуштун шилтөөсү менен мени өлтүрүп, жылкы алганы барышыптыр. Түндө мен токмоктогондо үчөө чынын айткан. Ат жоготтуп деген сөз Сокемдин жасаганы деп Каныбек Сооронбайга алая тигилди. Түндө кызымды шерменде кылып, эми мени калпычы, ууру деп олтурасыңбы деп Сооронбай тура калып Каныбекти чаап жиберди. Датката, сиз байкайсызбы? Кектүү бүркүттөй көзү тереңинен кайнап турганын. Колунан келсе бул эч жакшылык кылбайт. Бул эмес ондогу кезинде энесин алып качып, мага кордук көрсөткөнүн мен сизге айтканмын деп Түлкүбек терс бурула берди. Дурус, жөнү бар сөздөр. Кана Сооронбай болуш, эмне дейсиң деп датка алдыртаан Сооронбайга карады. Эч деме дей албаймын. Өзүң бил датка.
Biyiler bersin, biyiler desin dep Sooronbay murçuyup moyunun ары burup ketdi. Berege atala şağımın kadır namısın jerge tepsep, kız köyünün şağın sındırgаны, Sooronbay boluştun kızın köpçülüktün aldında tokmok menen urgаны, at jogotup izdep жүрgөн kılmışsız üç adamdın başı gözün jarıp urgandıgı jana Sooronbay boluştu azır karalap süйлөгөндүгү açık boldu. Oşonduktan 2-9 ayıp tölösün jana başka çıkkan Baltır bittey kuldun jürögünün otu öçürülsün dep biylerdin biri eki jagındagılarga karады. Boltur dep olturgandardın köpçülügü çuuldap jiberişti. Eç demesi jok kuldun emnesин alabız dep çetireyek olturgan onbaşı starшылардын arasынан şıbır kübür söz çıktı. Eң jakşı beylik boldu. Birok kolumda adaldууdan tügüm jok. 2-9'luk aydan tabap төлөймүn. Je кийин таба тута аласыңарбы деп Каныбек кекээрлүү көз караш менен олтургандарды айландыра карады. Сен 2-9'ду таба албайсың. Биз оңой гана таптырабыз. Молдокен bir аят окуса, катыныңдын башы ачылат. Олтурган чалдардын бирине токолдукка берсек 2-9 төлөйт деп дагы bir бий сурдуна бакырып сүйлөдү. Бул эң адилеттик деп Каныбек улутунуп койду. Дагы каттуу айткысы келгенде карыптын доо тарткандагы айтканы эсине түштү. Иншалла, заурат болуп калганда катынын сатып карызынан кутулууга шарият жол берет деп молдо башын сексеңдетип, эки жагындагыларга караганда көзү бүтүйүп, суюк сакалы эрбеңдеп, сейрек муруту арпакандын кылканындай тикеленди. Олтургандардын түрүн жана окуянын аягы кандайча болуп аяктыларын сезип, Каныбек эч кимге унчукпады. Бегайымды чакыртып келип, молдо аят окуп башын ачты. 2-9'ду төлөп Бегайымды токолдукка ала турган чал дагы табылды. Жаным Каныбек, чын эле ажырашабызбы деп Бегайым эчкире ыйлап Каныбекти кучактады. Көзгө сайса көрүнгүс караңгы. Күн күркүрөп, чагылган чагылып, шыбыратып жаан куюп турат. Алдына салынган эч демеси жок. Жаман сары курмушуну жамынып короонун четинде Каныбек жатат. Өтмө катарынан жаан өтүп, жаактардын түгү чыгып, ээге шакылдайт. Жардам сураар адам жок, жаандын басылышын тилейт. Жаандан ыккан коюлак Каныбекти тебелеп, сай сөөгүн сыздатып жатат. Айдоого дарманы жок. Бул кулдун келечеги жаман, мага жакшылык кылбайт. Ошондуктан жүрөгүн өлтүрүп, эмитен жүрөгүнүн сары суусун алуу керек деген Айдарбек татканын сөзү менен Каныбек каттуу таяк жеп, Бегайым экөө жашаган ала чыгып өрттөлгөн болчу. Ошол таяктын залдарынан жана бага турган адамдын жоктугунан 10 чакты күндөн бери айыкпайт. Мурдагы күнү сурмаш келген. Болгон окуяны угуп, жалгыз кызы менен күйөө баласынын жайын көрүп, таң атканча ботосунан айрылган ингендей боздоо ыйлап, Каныбектин жанында олтурду. Кимде-ким Каныбекке жардам берсе, же короонун четинен алып үйүнө барса, таарынбасын деген Айдарбектин сөзүнөн коркуп, боору ачыгандардын эч кимиси Каныбекке жардам кыла албады. Эки жакты карап элеңдеп, койнуна жаман чапанын катып алып, эсен келди. Эсендин келгенин Каныбек сезген жок. Койнуна колун салып, сууга чыланып жатканын көрүп, ай, садаган Каныбек ай, кантейин. Мен билген иш болсо үйүмө алып барып, колумдан келишинче каркыттап бакпас белем. Жуманы чакырып келбес белем деп зээни кейип ыйлап жиберди. Эй, эсеке, сиз да бала болсоңуз керек. Ыйлаган менен иш бүтөбү? Же ыйлаганды бузулумдар билеби? Өлбөй аман айыксам, мен дагы кекти кетирбесмин деп Каныбек эсендин колун кыса кармады. Кайратыңдан айланайын. Ылайым тилегиңе жет. Мына бул чапанды курмушунун астынан жабайын. Мындан чоң алып келүүдөн корктум деп эсен чапанды жапты. Рахмат эсеке. Балдарыңыздын күнүн көрүңүз. Өлбөсөм ушул жакшылыгыңызды билермин деп эсендин колун дагы кыса кармады. Таң атканда жамгыр басылды. Эркайым түндүгүн тартты да, козулактар тебелеп жаткан Каныбекти көрүп басып келе жатып, тиги кулуң өлүп калган го датка деп буту менен Каныбектин бетиндеги курмушуну ачып, өлгөн жоксуңбу деп күлүп койду. Өлгөнүм жок жеңе, өлгөнүм жок. Жоо аягын жаралуу, катыны каралуу деген эмеспи? Сени аяган кул өлмөк беле деп алсыз жатса да көзүн алайта караганда Эркайымдын жүрөгү болк ете түшүп, Сабыржандын окуясы көз алдына келди.
Эмне дейт? Деп чайнегин колуна кармап Айдарбек татка үйүнөн чыкты. Эркайым татканын үнүнөн чочулагандай селт этип, курмушуну буту менен тебе Каныбектин бетине жаап, ким билет, жөөлүп жатса керек деп кайра басты. Иш өтүп кеткен экен. Бул жүзү караны Сабыржанына кошуп жайлатсам болмок экен деп Каныбек кабагын чытып, ээрдин кесе тиштеп көзүн сүзүп калды. Эшен акем жаңы катын алыптыр. Мурунку катындарына караганда бул катыны эң сулуу экен. Жүрү, көрсөтөйүн деп айыл арасындагы балдар Эшендин эшигин эс алдырбай ачып жабууда. Эшендин жашы 60-тарга барып калган. Каштары жокко эсе, кирпиги ак жылдоо, көзү жыртак, бою бастек, сакал муруту жок көсө, күйүп бышкан эжигейдей быштыйган сары киши. Байлыгы көптөн ашса да жакшылыктуу кийим кийбеген, ашкан сараң намысчыл, жаткан кекчил, ит кемирген куу чыймыл камдай болсо, Эшен дал ошондой адам. Мындан 20 жыл мурун улак тартып жүрүп, чатакташа кетип, орунбай төө сыдырып жеген кокойдой койгон ит деп койсо, ошол сөздү эмгиче кектейт. Орунбай алдыда түшөйүн деп эчен ирет чакыртса да барбай, үйүнө келсе тамак ооз тийгизбей койгон. Эшендин аялы үчөө, эң улуусу Сулайка өзү менен тең, отко күйгөн чыймылчыл, бүрүшкөн кара кемпир. Ортончу аялы Айша, эки ийне эки адам олтургандай чоң сары аял. Айшанын аты жоголуп, чоң катын атыгып кеткен. Сен музоону байлабай эмизип жибересиң деп, Эшен илгери чоң катынды сойыл менен бир чабат. Чоң катындын ачуусу келип, Эшенди мамыга таңып салат. Ошондон бери Эшен чоң катынга өлсө дагы нун чыкпайт. Эң кичи зайыбы Жумагүл, жашы 30-дардан ашып калган, орто бойлуу кара тору киши. Жумагүлүм болбосо талаада кала турганбыз деп Эшен элге көп мактанат. Бирок үчөөнүн тең бала жок. Бир бала төрөп берсе жана карыганда жакшы багып төшөк салып берсе болду деп бүгүн 4-чү аялдыкка Бегайымды алган олтурат. Үйдүн ичи толтура эл, бардыгы тең түрдүү сөздөрдү сүйлөшүп олтуруп, аягы Эшендин баласыздыгына келип токтолушту. Байбичелер, Эшенимдин эрке токол алганы жатканына капа болбогула. Бул да болсо Кудайымдын буйругу экен. Бир баланын айынан бүгүн ойдогу жок иштер болуп кетти деп Соорунбай болуш күлүп койду. Мейли, мен эмнеге каршы болоюн? Иши кылып, этегинен жалгаса болгону деп Сулайка ийегинен наспайын жерге түкүрдү. Эт жээлип бүттү. Молдо чынга таза суудан куйдуруп алып, нике окуй баштады. Эшен Жамбото уулу. Бегайым чоң койчу кызына денеңди багышладыңбы деди молдо. Эшен молдонун оозунан сөз чыга электе чөк түшө калып, башын үлпүлдөтө эпеңдетип ийкей, багышладым молдоке деп шашып кетти. Эшен акем Бегайымга денин багышлабаса жакшылык көрөбү деп Соорунбай болуш айтканда олтургандар кыргаан катку болуп калышты. Багышладым деген Эшендин сөзүн угуп, Бегайым эчкирип ыйлап жиберди. Олтургандар Бегайымдан жооп күтүү менен көп заргышты, бирок Бегайымдан эч кандай жооп болбоду. Эч нерсе эмес, балким денемди багышладым деп айтуудан уялып жаткандыр. Демек андай болсо ыйлап, үнүн чыгарып олтургандыгы дагы зарураттык үчүн кабыл туткандыкка жатат деп молдо никенин аягын окуп бүтүрө, никенин суусун алды менен өзү ууртап, анан үйдүн ичиндегилердин бардыгына уурттатты. Бегайым күндөн күнгө адамдыктан кете баштады. Эшикке кирип чыккан сайын Айдарбек татканын айылын карайт, бирок жашынан жалындап сүйгөн, жароокер асылым деп көкүрөгүнө түйгөн, алтындан кымбат көрүп, чечекейдей барктаган Каныбеги көзүнө көрүнбөдү. Жаным Бегайым, капа болуп кайгырбачы. Кайрат кыл. Бүгүн зарлап зарыккан өмүр эртең күлө чыгаар. Балким ушинетип ыйлап жүрүп өлүп кетербиз. Ооба, ушундай болууга да мүмкүн деп ажырашып жатканда Каныбектин айткан сөздөрү эсине алат. Каныбек дагы таяк жеп, багар көрөрү жок, сары курмушуга оролуп короо четинде жатканын билбейт. Эгер билсе кантер эле шордуу Бегайым. Эртелик кеч кой саап, козу алып жүргөндө, "Жапаке, Каныбекке кезиктиңби? Ал эмне үчүн мени жоктоп келбейт же менден көңүлү калдыбы?" деп Жапектен көп сурайт. Кокус Каныбектин ал жайын айтып койсом, алда кандай болот деген ой менен Жапек сырын айтпай гана "Кезгелекмин, сенден көңүлү кайдан калсын? Ыгын таап келе албай жүрсө керек" деп кое турган. Кечээ кечинде Сурмаш келип, Каныбектин ал жайын айткандан тартып, Бегайым ботодой боздоп ыйлоодо, бирок ыйлаганда эмне кылмакчы? Айылдагы боорукерлердин тымызын берген тамагынын кубаты,
Эсендин жумага барып алып келип берген дарысынын жардамы менен Каныбек таяктан сакайган. Бирок ушул таяктан аман айыксам, жылкы кайтарсам, Бегайым менен байланышып туруп, бир же эки жакшы атты тандап минип, Бегайымды алып качайын деген тилеги терске чыкты. Бул итти эми жылкыга салууга болбойт. Ишеничтен кетти деп Айдарбек татка башка жылкы чалып, Каныбекти койго салган. Ошондон бери Каныбек кой артында. Кубаты али калыбына келбегендиктен жана качууга эч кандай ыңгайлуу шарт болбогондуктан качуу жөнүндөгү оюн ичине сактап, мурункудай Эркайым сыяктуулар менен айтышпай, алар эмнени айтса ошону аткарып, киши менен көп сүйлөшпөй, кандайдыр бир коркок, эчтеме билбеген момун сыяктуу жүрөт. Кайбир учурда өгүнкү таяктан мээсине доо кеткен келесоо сыяктуу көрүнөт. Койчуларга жолукса, адатынча шакылдап сүйлөшпөй, ыржайып карап коет да, жинди кишиче күңкүлдөп басып кетет. Каныбектин татынакай үнүн, комуз менен чоордун күүлөрүн, жан эргиткен ырларын эчейин ирет угушуп, дала ирет мактоолорун, сөздөрүн айтышкан койчулар аяшат. Аны ушундай абалга жеткиргендиги үчүн Айдарбек таткага миң кайталап наалат айтышат. Кайран гана Каныбек: "Оңбосун Айдарбек татка, оңбосун. Мындай зулумду кара жер эмне үчүн сорбойт?" Айдарбек татканы бала чакасы менен жер соруп кетсе, кандай сонун болор эле. Айтат десе айта бересиңер. Сөздүн чын-чынына келгенде биздин Каныбектен айырмабыз жок. Биз жаманда болсок акылыбыз мененбиз го. Бизде эмненин акылы бар? Байбиченин таягын жеп, түртүп берген тамагын ичип, иттен сөөк талашып жүргөнүбүзбү? Эгер байбиче жок болсо, анда иттен сөөк талашабыз. А байбиче карап турганда, алардын итине ыргыткан сөөктү талашып көрчү дешип, азыр эле чогулуша калган 3-4 койчу армандарын айтыша, ыржайып туруп басып кеткен Каныбектин артынан ээрчей карап, аянычтуу муңайып турушат. Бул көрүнүштү айылына айтып барган койчулардын эбиремиш сөздөрүнөн улам баягы Каныбек жок, ал келесоо болуп калыптыр дейт деген аңырттын айыл арасына жайылганына бир жумача болуп калган. Аңырт акырын жылып олтуруп, Айдарбек таткага жеткенде мага ошонусу керек деген. Каныбек коюн жайып олтуруп, бийик кырга чыкты да эки жакты карады. Кокус качсам, кандай качуу керек деп жол чалды. Мындан 5 жыл мурда Самсакунга учурашып, Эргештамдан бери Алайга келаткандагы жолдорун эсине түшүрдү. Качууну узакка созууга болбойт. Кандай гана болбосун тездетүү керек деп Каныбек терең ойлонуп турганда, анын оюн Жапек менен Кубаттын келиши бөлүп кетти. Шадагашы, Каныбек, кайшындай качсам кутулам деп жол каяп отуясыңбы? Жол табылат шадагасы. Андан көрө жакшы ат табалуу десең, деп Кубат Каныбектин мойнуна асыла келип олтурду. Аңгеме ошол жакшы атты кайдан табуу жөнүндө Кубат аке, деп Каныбек улутунуп койду да, күшүлдөй басып келген Жапекке карап: "Жапек, Бегайым жеңең кандай?" деп жылмайып койду. Жапек жаман малакайын жерге ыргытып, миң түркүмдөн жамалган бешмантынын этеги менен маңдай терин сүртө. "Бегайым жеңем кандай болот эле? Анын соккон жүрөгү, ичине тарткан деми, күткөн үмүтү, жарк этип тие турган күнү жалгыз сен. Андан көрө өзүң эмне кылган жатасың, баса. Датканы саяпкер Ашыр Каныбекти уруптур. Эмне үчүн ургандыгын биле кел. Чынын айтсын" деп Бегайым сага салам айтты, деп Жапек Каныбектин оң тизесин баса олтурду. Алыбек старшынын тоюна чабууга тапташ үчүн Ашыр Акчалды мурдагы күнү кечинде кармап келип, кырчоосуна байлады. Токунса аттын башын кармап берейин деген ой менен жанына бара калсам, куур шымымдын кулдураганынан үркүп, Акчал кырчоосун үзүп алды, деп Каныбек муңая төмөн карады. Ошого эле бир муштап эки төөп жүрөбү, Ашыр? Жапек ай, биздики муштап ким теппей жүрөт, деп Каныбек муштумдарын түйө, тиштерин кычырата, Айдарбек татканын айыл тарапка карады. Ушинетип үчөө көпкө кеңешип олтурушту. Качуу жөнүндөгү ойлорун, качканда кайда качаарын акылдашып көрүштү, бирок иш мындай болсун дешип тактап тыянак чыгарыша албады. Эртең кайсы жерден жолугушууну убадалашып, үчөө кечкурунку койду саадыруу үчүн айылдарына карай бет алдырышты. Каныбек койду саадыртып, козуларды жамыраткандан кийин күн баткыча жайып келди да, козуларды байлай баштады. Козу кармашып, көгөнгө байланган козулардын тескеп саанчылар бала чакасы менен жүрүшөт. Козу кармаган саанчылардын балдары менен кагышып,
Алардын бирин ыйлатып, бирин коркутуп, койдун арасын тополоңдотуп, үркүтүп, бирөө бир козу кармаганы баратса, ал козуну тетирек кууп, датканын бейжай баласы кылыч жүрөт. Анын кылыгына машыр болуп, короонун четинде Айымбатча менен Асел каткырып турушат. Каныбек жана саанчылар кайсы козуларды кайда байлай турганын кылыч жакшы билет, бирок ага козулардын баардыгы эмес, качаган койдун козулары гана керек. Андай качпаган козуну ким кармап байласа, кылыч аны кайра агытат. Эгер бирөө агыттырбай койсо, өкүрүп жатып, зордук менен агыттырат. Ага козусу менен койдун качканы, саанчылардын тезекке тайгыланып кууп жүргөнү кызык. Кылыч жүгүрүп келди да, Каныбек байлаган качпаган козуну агытып келип, айларасын жаңырта каткырып, Айымбатча менен Аселдин жанына карай качты. Мурунку убакта кылыч мындай иш кылганда Каныбек артынан тызылдатып кубалап же салтанат менен Эркайымга даттанып тыйдыра турган. Азыр Каныбек кылычты кууган да жок, даттанып бирөөгө айткан да жок. Апей, жаңылык, тиги жаман Кылычбайды куубай, арызданбай калган го деп, Айымбатча таңдана Аселге карады да, "Ой Каныбек, кылычты кубалабайсыңбы?" Каныбек кууп бараткан козусун таштап, Айымбатча менен Аселдин жанына барды да, "Мени эмнеге чакырдыңар?" деп тиги экөөнү карап ыржыйып койду. "Эмне дейт? Өлүгүңдү көрөйүн. Сени чакырып, белекетимди алдырат белем. Тиги кылычты кубала дейм" деп Айымбатча корсулдады. Аны кубалап азыр кармаймын" деди да, Каныбек козунун артынан жүгүргөндө, "Эне" деп кылыч үйүн карай жүгүрдү. "Өлүгүңдү көрөйүн. Чын эле келесоо болуп калыптыр" деди да, Айымбатча жеңесин колтуктап үйүнө карай басты. Козу байланып болгондон кийин Каныбек койдун айланасын имерип коюп, Карабектин үйүнө кирди. Эмне жөнүндөдүр сырдашып кубанычтуу олтурушкан Айымбатча менен Асел мостуя калышты. "Мында эмне келдиң, сандалып? Чык үйдөн" деп Айымбатча адатынча аңыраңдады. "Тамак болсо ичейин дедим эле" деп Каныбек көзүн алактата жылмайып койду. "Өлүгүңдү көрөйүн, жинди го. Бул үйгө тамак жасалчу эле" деп Айымбатча кытылдап күлө жеңесин карады. "Бар, ары Сандалбай" деп Асел тура калганда, Каныбек ыксыз ыржың этти да чыгып кетти. Каныбек сыртка чыкты да эки жакты карап туруп, Карабек Түлкүбек менен улуу чатка кеткен. Мен издегендери мындан 2 күнү мурда турган ордунда турат. Бул эки катын бир уктаса өлгөн эмедей укташат деп ойлоду да, тактылуу ордуна карай басты. Ай жогору көтөрүлүп, алда кимдин жолун жарык кылгандай болот. Кимгедир боору ачып, анын бетинен сылап, азыгың деп арык түркүм гүлдүн жытын искерткенсип, чыгыш тараптан соккон мелүүн жел батышка карай аңкыйт. Баатыр, жол болсун. Биздин арабызга сен батпаганда ким батат эле дегенсип, алай тоолору чокуларын көккө созуп, капчыгай коюнун менен ачкансыйт. Ушул бутумдун күчүн сенден кантип аяйын дегенсип, акчал жерди чапчып, ооздугун кычырата чайнап кермеде турат. Каныбек ушул көрүнүштөрдү карап турду да, эң ыңгайлуу күн. Мындан ары мындай күндүн болушу кыйын. Эртең албай старчынын тою, акчал ошого чабылат да, бүрсүгүндөн тартып күзгө чейин жылкыга кетет. Айдарбектин жакшы аттардын баары жылкыда. Башка атка ишенүү кыйын деп ойлоп турду да, жата турган тактылуу жерине барды. Мындан артык тактылуу орун болобу? Кызык. Уйкуда көчүлүп жаткан сары дөбөттү Каныбек тургузуп жиберди да, жаман курмушунун алдына жая салып, үстүнө олтура кетти. Бирок балакеттин уйкусу, уйку эстен чыккан. Бүгүнкү тилек такыр башка. Ошону ойлогон сайын Каныбектин жүрөгү алып учуп, домпуш аттын дүбүртүндөй күтүрсүлдейт. Анын көз алдында биреси жамандык элестесе, биреси жакшылык элестейт. Каныбектин өңү бирде нурданып күлүмсүрөсө, бирде терең кабак түйүлүп, алдагандай кырсыктар элестейт. Тек анын көңүлүндөгү уйгу туйгу уламдан улам түркүнделип күч алат. Анын көңүлүндөгү жалгыз гана ишенимдүү нерсе аянычтуу. Эмне болсо ошол болсун, качуу. Калганы таалайга жараша чечилер. Качууга Каныбек мыктап бел байлады. Качам. Бегайымды алып качам. Эл оор уйкуга киргенде Каныбек көйнөк ыштанчан калыбы менен Карабектин үйүнө карай жөнөдү. Акчалды минип Каныбек качты деген сөз айылдардын арасын азан казан түшүрүүдө. Топтошуп эл Айдарбек татканын үйүнө келип жатса, туш-тушка куугунчулар чапкылап кетип жатышат. Албай старшын келин алгандыгына жана баласын олтургузууга 5 бие, 20 кой сойдуруп, чоң той берүүгө камынган. Алыстагы сөөк тамыр кыз кыркындарынын келгенине 3-4 күн болду.
Тойго сойла турган малдар мурдагы күндөн баштап сойдурулуп, еттери бышыртып, элдин баардыгы чакыртып койгон. Бирок иш чатакка айланды. Алыке, тойду токтотсун деп жатат. Ким? Айдарбек татка. Эмне үчүн? Ак жалды минип кулу Каныбек качыптыр. Ой айланайын, ушунчалык малды союп, этин бышырып, элди чакырып коюп кантип тойду токтотом? Мал эмес, карабашыл адам сойсоңуз дагы датка токтот дегенден кийин токтотуу керек, деди да Айдарбек татканын жиберген адамы. Кудай кулум десе Мухаммед, үммөтүм дебей турган чарасы жок дегендей, Айдарбек татка тойду токтотсун дегенден кийин тойду токтотпоско албай старшынын кандай эрки бар? Балдардын белине дастурконун курчап алып, тойдон эт жеш үчүн эртерээк келгендер чүлүгүн алдырган өгүздөй мурундарын көтөрүп, кулактарын дилдейтип, окуянын жай маанисин аныктап билүү үчүн Айдарбек татканын айылына жөнөп калышты. Айдарбек татка кумсарып, бир жаккы мурутун тиштеп, элдин ортосунда олтурат. Бала чакасы ыйлап жүрөт. Кана татка, эмне кылалы деп Сооронбай болуш сабырсыздык менен төмөн карады. Эмне кылалы? Эмне кылганы чогулуп олтурасыңар? Же мени табалап олтурасыңарбы деп уурттардан көбүк чыгара датка каарын төгүп кое берди. Старшы бийлер көчүгүн басып даткага жууп кайтаруу эмес, тик багып карай алышпай, баштары жерге кирип, жер чукуп олтурушат. Кайдан карасак болор экен деп албай чыйрак сынып, камалып олтургандарга жууп алып берейин. Тетиги менин үйүмдүн ичинен кара деп таягы менен датка албайдан баштан ары чапты. Олтурган элдин баардыгы быгып калды. Датканын ачуусун басып, акыл айтып, акыл сураар адам чыкпады. Чакыргыла, жанагы саяпкермин деп жүргөн эмене дегенде үйдө көздөй 3-4 жигит жүгүрдү. Ашыр 2 жылдан бери акчалды таптап багып, чаап жүргөн. Ашыр таптап баккандан бери акчалды чыкпай калган күнү болгон эмес. Ашырдын атасы ашкан сынчы, жылкыга даанышман адам болгондуктан Ашыр дагы атасынан үлгү алган. Орто бойлуу, арык чырай кара жигит. Эмне окуя болгонуна көзү жетпей кумсарып келип тура калды. Эмне кылаар экен дегенсип, эл дагы Ашыр менен датканы карап калышты. Атты кайсы убакта тердеттиң эле? Деп датка Ашырга карабай туруп кекээрдүү суроо берди. Көз байланып калган кезде деп Ашыр чөптүшүп олтура кетти. Терин кандай алдың эле? Чабыла турган аттардын баардыгы эттүү болгондуктан көбүрөөк айдалбайт го деп кара терин гана алганмын. Кайсы убакта жоктодуң? Түн ортосу болуп калган кезде. Баккан атыңды кайтарып олтурбайсыңбы? Карап эле олтурганмын. Шайтан болуп көзүм илинип кетиптир. Анын үстүнө сиздин эшиктин алдынан сиздин акчалды бирөө мине качат деген ой башыма да келген эмес. Эгер Каныбектин мындай кылаарын билсем, атты аягынан кармап олтурбайт белем деп Ашыр жалоо уруп төмөн карады. Болду. Мындан артык сени менен сүйлөшө албаймын деп четте олтурган жигиттерге карап, арчадан алып келип мына бул жерде от жаккыла деп коюп, датка ердин тиштеп төмөн карап, бөйрөгүн таянып калды. Жигиттер отту алуулотуп жакты. Эмне болоорун элдин көздөрү жетпей жалжылдады. Кана, акчал үчүн 60 адамдын башын алсам дагы көксөм суубасын билесиңби деп Айдарбек татка Ашырга тике карады. Ашыр унчукпай төмөн караганда, акчал үчүн менин ичим кандай күйүп турат деди. Албетте, малга ич күйөт деп Ашыр улутуна даткага карады. Билбесең билгизейин деп мына бул отту жактырдым. Чечин, деди датка. Ашыр датканын бул сөзүнө буйдалбады. Ордунан ыргып туруп кийимдерин чечти. Оттун боюна олтуруп, бооруңду кактасаң, менин ичимдин кандай күйүп турганын билесиң. Ашыр оттун бооруна жаңы басып баратканда, айланайын журт, алда кандай укмуш болот деп Ашырдын зайыбы чыңырып жиберди. Ашыр оттун боюна барып олтурганда, элгери олтур деп датка аркасынан тээп жибергенде, Ашыр отту таянып кайра тура калды. 10 жашар кыз баласы менен 8 жашар эркек баласы ата кетип чырылдашып келип, Ашырдын мойнунан кучактай калышты, бирок датканын буйругу боюнча жигиттер балдарды ары алып кетишти. Зайыбы болсо чырылдап барып эстен танып калды. Айдарбек татка дагы бир тепкенде Ашыр оттун ортосуна жыгылып дагы тура калды да, кан ичер, канкор зулум. Менин каным сага керек болгон экен зулум. Сенин даңкыңа кызыгып, атыңды чаап, ашыңды ичип кошомат кылып жүргөн мен акмак. Кошоматчылардын үйү күйсүн. Сен сыяктуу зулумга каршы жүргөн Каныбекке эми 1000 рет рахмат дегенде Ашыр оттун ортосуна жыгылып түштү. Эл дит багып карай алышпай терс бурулуп кетенчиктеди. О иттер, турасыңарбы?
Оны старчы 20-дан киши чыгарып, туш-туштан карагыла. Жерге кирсе төбөсүнөн тартып, асманга чыкса, таманынан тартып, Каныбекти акчалы менен таап келгиле. Бейбаштык кылып урбагыла. Datkam özü versin жазасын деп, Сооронбай болуш старшыларына кыйкырып жиберди. Эмне кыларын билбей, коркуп отурган старшылар Сооронбайдын айтканын орундатууга киришишти. 2-3 адам Ашырдын өлүгүнө чапанын айкарасынан жаап коюшту. Зайыбы боздоп барып, Ашырды кучактай жыгылды. Эки баласы чырылдап, алда кимди жек көргөндөй, көзүнүн жаштарын салаалатып, бармактарын ооздоруна салышты. Daткага карап ыйлоодо. Тетиги коктунун тескей тарабы калың арча, арасы адам өткүс түнт. Түркүм жыгачтар аралашып, кимдир сыр жашыргандай эч бир башын ыргабай турат. Үкү тагынган баштанган түркүм жыгачтар эмес, өрпөйгөн бетиге, тулаңдарда, аркайган азууларын көрсөткөн арстан сүрдүү аскаларда, каракулак шер жондонушкан сала-сала нечен кырларда, ал кырлардын эки жагынан салаалаган эчен кокту колотторда, коктулардын аяк жагындагы ойпоң-ойпоң быткылдарда, алда кимдин аянычтуу адамын катып, эч кимге сыр чыгарбоочудай мостойгон суйт. Кана, силер койнуңарга жашырганды кайсы олуя келип сууруп алган жүрөт. Коркпогула. Мына биз бар дегенсип, мына бул асман теречүдөй болгон чокулардын ары жагынан алай тоолорунун сан жеткис аскалуу бийик чокулары көкүрөгүн керип, көккө карай башын созуп, кимдендир артынан акмалап карап, шынарлашкандай томсоргонсуп тургансый. Кыймылсыз заттар эмес, кокту колоттордон оргуп аккан шылдыра булактарда, тыштан ташка урулуп, арстанча күрүлдөгөн капчыгай сууларда, кылмыштуу кыз жылып бараткандай эч табыш чыгарбай агып жаткансый. Исчилдин көзүнө ак түшүрүлүп, издегенин таптырбай коюуга аракет кылгансып, алайдын өзүнүнө эмес аскалуу тоолоруна да боз түшкөн. Мына бул чоңтуу арчанын түбүнө чоң кара кер ат байланып турат. Аттын кебетеси анчалык чарчаган ат эмес, тек курсагынын ачтыгын билдиргендей ооздугун чайнап турат. Ээр токуму бүтүн күмүштөлгөн. Арчанын жогорку чоң ача бутагына минип бир жигит олтурат. Кийген кийими төө жүнүнөн жасалган жаңы бешман, шым, бутунда кызыл булгаардан оймоктолуп жасалткан бийик такалуу өтүк, башында жаңы ак калпак, мүчөсү келишкен, орноткон дөшдөй заңкайган кең көкүрөк, буура сандуу, алдагандай азап тарткандыгы болбосо кызыл чырай нур жүздүү, сырткы көрүнүшү салаабаттуу, көз карашы укмуштуу, канжыгалуу кара сеңселдеген бүркүттүн айланасын имерип салмак менен карайт. Жапек коюн жайып келе жатып, төмөнкү асканын шилисине чыгып тура калганда, баягы жигит балтыргандан жасаган чоорун тартты да Жапекти карап калды. Жапек элеңдеп эки жагын карап, эч кимди көзүнө илиндире албады. Жигит Жапектин элеңдегенин көрүп, чоорун дагы эки кайрып тартып койду. Жапек чоордун үнү арчанын арасынан чыккандыгын билди, бирок ким, кайда, эмне деп тартып жатканын чече албай, койнундагы чоорун сууруп алып, кайда жүрөт аксак кой дегизип тартты. Арчанын башында турган жигит кырой-кырой аксак кой дегизип тартканда, Жапек кубанганынан билгизгендей, дүйнөдө теңдешсиз кымбаттуу адамын тапкандай, тампаңдап бери жүгүрүп калды. Жылкыдан бууданды минген, жылаажындай үн менен күлгөн, бүркүтчө тиктеп сырттандан бетер жүргөн бул жигит биздин Каныбек эле. Күтпөгөн жерден күтүлбөгөн түрдө Каныбектин кездештиргенине кубангандай, жана көрүп турганына ишенбегендей, чын эле сенсиңби деп барып, Жапек кучактай өпкүлөп калды. Досум, досуңдун ушундай иш кылгандыгына каршы чыкпаксың деп Каныбек күлүп койду. Жок, каршы эмесмин досум деп күлүмсүрөп турду да, капырай, адам көркү чүпүрөк, жыгач көркү жапырак деген ырас экен го. Албетте досум, жакшы кийинип, жакшы атты минип жүрсөк, бай уулдарынан артык болбосок, кем болбосо элек деп Каныбек Жапекти далга таптады. Каныбек Жапек менен көпкө чейин сүйлөштү. Өзүнүн көздөгөн максатын, тилеген, кыла турган ишин, бара турган жерин, көкүрөккө сактаган кегин бирден санап Жапекке айтып берди. Дурус досум, колумдан келишинче сага жардам кылам. Бүгүн түнү Бегайым менен сүйлөшүп, айылдагы болуп жаткан окуяны билип эртең келем. Аңгыча мына бул азыкты ичип тур деп, Жапек чаначтарындагы кымызга эки эчкини саап көөрчөк кылып, Каныбекке берип, коюн айылга карата жайып жөнөдү. Каныбек болсо түндө Карабектин кийимин кантип уурдап алганын, ак жалды кандайча минип качканын көзүнө элестетүү менен келечеги жөнүндөгү терең ойго кетти. Эртеси түшкө жакын Жапек келип, экөө сүйлөшүп турду да,
Iş ушундай досум, деди Жапек. Кантейин, мен ашырга карасынап, ак жалды минип качканым жок. Ак жалдан башка аттын колго түшпөгөндүгүнөн жана ак жалдан башка ишеничтүү аттын жоктугунан минип качтым, деп Каныбек улутунуп койду. Эми жанагы сөз жанагы. Дал көз байланган кезде тетиги айылдын күнчыгыш жагындагы Коктучада бол. Ошол кезде айылдагылар кызып, козу байлап жаткан болот. Андан башка убакта мүмкүн эмес, анткени сени качты деп Бегайымды сак-сактап кайтарып калышты, деп Жапек ордунан турду. Күн батууга жакындап калган кезде Каныбек ак жалды минип арчанын арасы менен Коктун оозуна келди. Айылдагы жылкычылар жылкыларын кызыл суудан суугарып кайра капташты. Каныбек четин сойулду такымына кысып, чоң түп арчага далдалана ары бери жүргөндөрдүн баардыгын көрүп турду. Каныбектин кабарын угуп Бегайым түндө түнү менен уктубай чыкты. Сен эмне эле уктубай улам которулуп үшкүрүнөсүң, деп эшен эчейинирет сураганда, жөн эле карыган ата энем эсиме түшөт. Аларды сагындым, деп жооп берген. Бирок Бегайымдын бул сөзүнө эшен ишенбей, эшикке кулпу салып жаткан. Түндө өткөрүп таң атыра албай, таңды атырса күн чыгара албай, күн чыкса кеч кире албай, Бегайым алек болду. Бегайым үчүн бүгүнкү күн бир нече күнгө татыды. Күн батып, көз байланып, караңгы түшүп калды, бирок бүгүн айдын 15-и жаңысы болгондуктан жер бетине күмүш нурун чачты. Тоң мурундун тоосунун арасынан калкамандай ай көтөрүлдү. Айдын жарык тийип тургандыгына нааразы болгондой, Бегайым айга карады да терең улутунуп алды. Кара чунактын козусу кайда жүрөт? Тетиги четте качып жүрөт. Тос, көгөнгө капталат. Бутум казыкка уруп алдым. Койду бери мерлесеңчи, дешип, бала чака козу кармап, айыл арасы ызы-чуу кылышты. Бегайым, мына бул козуну кармап койчу, деп эки козуну эки колуна кармай Бегайымга чоң боз козуну көрсөттү. Бегайым жанына келгенде, жүгүр, келди, деди. Бегайымдын жүрөгү алып учуп, бүткөн бою дүрүлдөп, оозунун ичи кургап акылдай баштады, бирок акылынан шашпады. Койдун четин имермиш болуп барып, үйдүн капталышы менен Каныбек келген Коктучага карап жүгүрдү. Ат жалын кармап, өбөктөп турган Каныбек көрө коюп, жаным Каныбек, деп Бегайым ыйлап жиберди. Ыйлаба, ыйлай турган убакыт эмес. Кел учкаш, деп Бегайымды билектен алып учкаштырды. Айылдын жака белинде эч адам көрүнбөдү. Козу байлагандардын чуусу басыла элек. Каныбек менен Бегайым тоң мурунга карап бет алышты. Айылдан узап чыга бергенде төмөнкү тарабынан жылкы жайып келе жаткан 3 жылкычынын бири, "Ой, тиги жалгыз бара жаткан кайсы жылкы?" деди. "Бастырып карачы, жанагы жаңы сатып келген ат болуп жүрбөсүн", деп бири жакшыраак жылкычыны жумшады. Каныбек жүрүшүн ылдамдатты. Жылкычы желе чыгып, "Ой, катын учкаштырган киши экен. Ким экен? Ким экенин кайдан билейин? Токто дечи. Ой, токтой турчу", дешип, жылкычылар артынан желе башташты. Каныбек жүрүшүн дагы тездетти. Анткени бул эшендин жылкычылары эле. "Ой, токточу", деп жылкычы артынан чапканда Каныбек ак жалды оозун кое берди. Аңгыча Бегайым деп чуулдаган кыйкырык чуу айыл тараптан чыкты. "Бегайым барбы?" "Жок, мында да жок. Эмисе качкан экен. Ой, жанагы бул айылдын катынын учкаштырып жөнөгөн ким? Качан? Азыр эле биз жылкы айдап келе жатканда тигине, тетиги караң. Кокуй, баягы Каныбек келип алып кеткен турбайбы", деп эркектер жүгөн алып жылкыга жүгүрдү. Жылкычылардын бири куугунчуларга ат кармап, экөө качкандардын артынан кыйкырып жөнөштү. Көп узабай куугунчулар куралып, жер тетиктерин чуу менен качкандардын артынан жөнөштү. Эшендин айылы тараптан чыккан чууга таң калып, жогорку айылдын адамдары жылкы жуушатып, четинде турган жылкычылар туурадан чыгышып, Каныбекти токтолоп кууй башташты. Кызыл суунун түндүк тарабындагы жол менен Бегайым Каныбек кетип барат. Араандай оозун ачып, оозунан чыккан ак көбүгүн эки омуробусуна чачылатып, жал куйруктарын шуулдатып, желди бетке зуулдатып, ак жал арышын керип, эки туткунду алып качып баратат. Каныбек аттын кулагына карата өбөктөп, Бегайым Каныбекти кучактап бек жабышып баратат. Анда санда гана чуу калыңдап, уламдан улам жакындап келе жатат. "Кудай-ай, колго түшпөй кутулуп кетер бекенбиз", деп Бегайым Каныбекти дагы бекем кучактаган болот. Жолдогу айылдан кошулган куугунчулардын аттары жаңылык кылып, барган сайын куугунчулар жакындап баратат. Куугунчулардын кээ бири шашып атты, жайдак минген, кээси көйнөкчөн, кээ бири жылаңайлак, биринде сойул, экинчисинде укурук, үчүнчүсүндө бакан, дагылар. Эң алдыңкы куугунчулардын колунда мылтык, чаап бара жатып заң эттире бир атты. Бирок
Каныбектерге тийбеди. Көп убакыт өтпөй качкындар Тоңмурундун тумшугуна келишти. Ак жалдын кароосу кетип, уламдан улам анын арымы кыскарды. Куугунчулар жакындап, бутаатымдай кирип келди. Чү, деди да, ай жаныбар макчылай, душмандар жакындап сенден кароо кете баштады. Бирок айбанда болсоң рахмат, ушунчалык жерге эки адамды көтөрүп чыктың, деп Каныбек такымдагы узун четин сойулду сууруп алды. Кармалашып куугунчулар жетип келди. Баягы мылтык менен аткан эме мылтыгынын оозун кармап туруп Каныбекти чабарда Каныбек мурун озунуп аны ат үстүнөн тизеге чаап түшүрдү. Куугунчулар менен Каныбектин арасындагы чабыш 3 чакырымдай жерге чейин созулду. Улам качырып келгенин улам атына ыргыта чаап түшүрүп олтуруп 10 чакты адамды сулатты. Бирок ак жал башын чайкап туруп калды. Каныбек көпкө чейин эч кимди жакын келтирбеди. Уламдан улам арттагы куугунчулар келип көбөйдү. Эрк талашкан эки шорду колго түштү. Жоон четин баканды Каныбектин мойнуна ченеп кесип, эки башына 2ден 4 канжыга тагып, бир башындагы канжыгалар менен Каныбектин мойнунан байлап, экинчи жаккы башындагы канжыгалар менен эки бутуна сыбызгы байлоо салып, эки колун аркасына келтирип, жарым байлоо менен байлап, үйдүн төрүнө таштап, каалгасын улам жаап сыртынан кулпу салышты. Эми эшикке кирип чыкканың жана короо кайтарганың көз боло жүргүлө. Бул өлөрмандагы бошонуп качып жүрбөсүн. Сыбызгы байлоо менен жарым байлоодон ким бошонот эле? О, кокуй, мындан бошоно албайт. Эй балдар, качырбайлы деген адамдын колу бутуна жарым байлоо менен сыбызгы байлоо салгыла деп карылар көп айтчу эмес беле? Ошондой болсо дагы сактык керек. Сактыкка кордук жок деген эмеспи? Антип-минтип жайланышып, аттарды суутууга байлап коюп, бирөөгө кайтартып коебуз дешип, элдин баардыгы Каныбекти камаган үйдүн жанында тура калышты. Ак жал аман, кул кармалды дешип, Айдарбек таткага киши чаптырышты. Сомдогон темирдей сундуюп Каныбек жатат. 2-3 ирет кыймылдоого аракет кылып, колундагы чылбырды үзүүнү байкаштырды, бирок мүмкүнчүлүк жоктой сыяктанды. Тек Жабектин айтуусунан улам Ашырдын өлүмүн көзүнө элестетүүдө. Сооронбай болуштун сөзүнөн улам Айдарбек таткадан ыйбаа кылышып, Каныбекти урушкан эмес. Ак никелүү катынымды ала качтың деп гана эшим камчы менен эки чапкан, бирок шордуу Бегайымдын абалы кыйын болуп калды. Аны алып келери менен чачын кыркып, текенекке бөлөп таяктагандыктан эшик алдында онтоп жатат. Бегайым бул таяктан айгабы же өлөбү, ал табышмак, бирок бул таяктан айыкса да айыкпаса да өлгөн адам. Ошондуктан анын өлүп калганы жакшы деген сөздөрдө ар кайсы үйдөн чыга баштады. Анткени жаштайында чачын кырктырган Шерменде деген абысын ажындардын сөзү өлгөнчө бетине тамга, көңүлүнө көө жапмак. Таң атууга жакындап калды. Сопуч лапчынын калдыратып, элди зорго уйгута баштады. Ой, зоор маалы болуп калдыбы? А болбогондочу, кана эмесе зоор ичели дешип, куугунчулар айылына тарап, айлы алыстары ар кайсы үйгө зоор ичүүгө кире башташты. Элдин тарап бара жатканын көрүп, Кубат төбөлөрүнүн арасына жашына калды. Жапек болсо уктаган киши болуп, эки жакты карап жатат. Кеткен эл кетти, кетпегени ар кайсы үйгө кирди. Казан аяк калтырап зордук тамактарын ичүү менен бирге Каныбектин аңгемесине киришти. Жапек кубакты ээрчитип алып, Каныбекти камаган үйдүн артына келип, Каныбек, кайсы жерде жатасың? Төрдөмүн. Бери тоглоно аласыңбы? Тоглоно албаймын го. Тогоён шадагасы. Бей. Акырын, эки жакты кара. Акырын көтөй деп, экөө элеңдеп эки жакты карай Керегенин аягына таяктарын салып көтөрө башташты. Кереге кычыраганда экөө чочуп да кетишти. Акыры Керегенин аягын көтөрүп, Каныбекти сууруп алышты. Ой шадагасы деп, Кубат Каныбекти кучактай алып, бетинен өбө быйлап жиберди. Эми тез жөнө Каныке. Таң атууга жакындап калды. Бегайым жөнүндөгү окуяны эртең ук, деди Жапек. Рахмат курбулар, мен тоодо болом деп, Каныбек экөөнүн бетинен эки өп, четте байланып турган ак жалды дагы минди. Эрте турган аялдар түндүктөрүн тартып, Каныбектин кандай абалда жаткандыгын көрүүгө сонуркап, үзүктүн аягынан шыкалашты да, Каныбекти көрө алышпады. Айша үйдөн чыгып Каныбекти карап жүргөн аялдарды көрүп, эмне деди? Аялдар дароо жооп бере алышпай, көздөрүн жалжылдатып турушуп, көрүнбөйт го дешти. Айша да карап Каныбекти көзүнө илиндире албады. Төрдө сыбызгы байлоо салган бакан, жырым байлоо салган чылбыр жатат. Абышка? Каныбегиң жокко деп Айша заңкылдады. Айшанын үнү менен эшен жүгүрүп келип эшикти ачты. Сыбызгы байлоо жатат.
Ешен чылбырларды қолына алып тұрып, өзі алып бошанып кеткен тұрбайбы деді. Өзі қайдан қачсын? Бұл іш Жапектің қолынан келді, деп айылдағылардың бір тобы Жапекті қаралай башташты. Біз зор ішіп шыққанда Жапек ұқтап жатыптыр. Ошол бойдон ордунан козголгон жок дешип, коро кайтырган аялдар күбө өттү. Анын үстүнө эриң экөөңө тең чала болот деп кечээ кечинде Бегай менен уруша кеткен. Акыры Айша үйдөн чыгып, Жапекти тилдеп койдуруп койгон болчу. Мына ушул иштердин баардыгы Жапекти актап кетти. Күндүн нуру жайла Айдарбек татка 50 адам менен келип, Ешендин үйүнө түшүп калды. Ак жалды минип Каныбектин дагы качканын угуп, күйбөгөн жери күл болду. Эмне кылаарын билбеди. Тээк тишин кычыратып, таноолорун кыпчыңдатып турду да, колуңа түшкөн кулду сактап кармай албагандан кийин айланганı мага сүйүн чайттырасыңбы? Же мени табалап шылдың кылганыңбы деп Ешенди төбөдөн ары эки чаап, айыбы үчүн малын талагыла деди. Айланайын татка, жарым байлоо салган чылбырды үзүп, керегенин аягынан чыгып кетиптир деп Ешен буркурап ыйлап жиберди. Каныбек Айдарбек татка айылынан чыгып, Ешендин айылына келгенин көрүп күлдү. Бирок өмүрүндө бүгүнкүдөй шашып көргөн эмес. Түндө качып чыккандан тартып таң атпады. Таң атса күн чыкпай, күн чыкса Жапектин кою батыраак жайылбай алек болду. Бир шордуунун ардактап баккан жалгыз кызы. Мындан мурун мындай турмушту көрбөгөн. Бул көргөн кордугуна жеген таягына чыдайбы же жокпу? Кайра жүз көрүшүп жаркырап жайнап өмүр сүрөбүзбү же өмүрлүккө кош айтышабызбы деген сыяктуу суроолор менен башын катырды Каныбек. Арчанын арасындагы ачыктан Жапектин карап туруп, ак жалдын жанына басып келди. Ак жал Бегайым экөөнү алып качып кутула албаган күнөөсүнө кечирим сурагандай, ооздугун кытырата чайнап, Каныбекке карап окуранды. Жок ак жалым, сенде айып жок. Кара таандай көп куугунчу каршы терши сулатып салып, кутула албаган мен айыптуумун дегенсип, көпкө чейин Каныбек ак жалдын моюнун кашып, көзүнө карап турду. Жок, экөөңдү көтөрүп качып кутула албаган мен айыптуумун дегенсип, ак жалдагы окуранып, Каныбектин этегинен тиштеп тарткылап койду. Каныбек ак жалды ээр токумун алып, арча арасындагы байгаттуу ачыкка отко коюп, арчанын арасы менен Жапекти утурлоого жөнөдү. Жапек жарым бута атындай калганда, «Эй досум, Бегайым кайда?» Жапек көпкө чейин буулугуп, эч сөз айта албай көзүн жашылдантып төмөн карап турду да, кандай деп айтарлык дагы эмес. Түндө сен кеткенде эшик алдында жаткан. Эртең менен турсак жок. Айылдагылардын баардыгы жок деп издеп жүрүшөт. Ар кайсы үйлөргө кирип карасам, эч дареги билинбейт деп Жапек төмөн карады. Каныбек көпкө чейин чекесин кармап, куураган арчага сүйүнүп турду да, сен оюңча кандай? Бегайымды өлтүрүп салышты деп ойлойсуңбу же эс алып бир жакка качты деп ойлойсуңбу деди. Ай таң, канча турган алы жок болчу. Себеби аны да качыруу жөнүндө Кубат экөөбүз ойлогонбуз. Сүйлөшүп кел деп Кубатты жиберсем, он топ жооп бербей коюптур деп Жапек терең улутунду. Муңдууларга боор ачып, баш чайкагандай түмөн түркүм жыгачтар баштарын жерге ыргалткан болот. Сандаган көп канаттуулар түркүмдөлүп сайрап, алдагандай терең маанилүү сыр айткан сыяктанышат. Каныбек менен Жапек дагы ойдун орчунда кайгынын калыңына батышып, көпкө чейин унчугушпай олтурушту. Мен оюмча сен кет досум. Бул жерге мындан көп турууга болбойт. Каныбек алыс качкан жок. Ушул тоолордун бир жеринде дешип издеп жатышат. Ошондуктан улуу чатка барып, бир ай, жарым ай изиңди суутуп кел. Энеңдин ден соолугун бил, чоң ата чоң энеңди кара. Аңгыча Бегайымдын өлүү же тирүүлүгү бир жаңсыл болот деди Жапек. Ооба, мен дагы ошону ойлонуп турам деп Каныбек үшкүрүндү. Жапек үчүн Каныбектин ичинен жел чыкпай, оор кайгынын жалыны чыккан сыяктанды. Кубат дагы келди. Өткөн кеткенди, көз алдында болуп жаткан окуяны өздөрүнчө айтышып олтуруп, күн батууга жакындап калды. Ой шадагашы, сен эми ошондой кый? Мен коюмда бейиш олбун кожубай, шоюп бөксөйүп бейим деп Кубат бир боз козуну жетилеп келип, Жапек экөөлөп бөксүлөй салып Каныбекке бөктөрүштү. Рахмат курбулар. Силердин жакшылыгыңар көкүрөктөн кетпес. Арысы 15, бериси 10 күндөрдө келип калаармын. Кошкула деп коштошо Жапектин комузун белекке алып, Каныбек күн батканда жолго чыкты.